Австралиянын премьер-министри Тынч океандын жээгиндеги Азия өлкөлөрүн Ислам мамлекети уюмуна каршы чараларды көрүүгө чакырды. Сиднейде өткөн регионалдык конференцияда ал согушкерлердин амбициясы дүйнөлүк көйгөйгө айланганын айтып, аларга каршы үзгүлтүксүз иш алып баруу керектигин ачыктаган. Учурда Ислам мамлекетине каршы бир топ мамлекеттерден турган коалиция аба соккулары менен чабуул коюп келүүдө. Рим папасы Франциско Орусиянын президенти Владимир Путинден Украинага тынчтык орнотууну суранды. Ватикандын басма сөз кызматынан маалымдагандай, жолугушуу 1 саатка жакын уланып, анда Украинадагы кырдаал тууралуу талкуу жүргүзүлгөн. Рим папасы Путинден Донбасстагы кагылышууларды токтотуу үчүн болгон күч аракетин аябоого чакырды. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Франциско Орусия президентине тынчтык периштесинин сүрөтү түшүрүлгөн тумар белек кылды. Ал тумарды бул периште бардык чыр-чатактарды жеңип чыгат, дүйнө элине тынчтык тартуулайт деп түшүндүрдү. 9-июнь күнү Кытайдагы Цзиньцзян уйгур автономиялык округун кумдуу куюн каптады. Хотан аймагында катталган шамалдын эң жогорку күчү 6-7 баллды түзгөн. Жергиликтүү метеорологдордун айтуусунда, өткөн суткада шамал акыркы кезде катталган эң чоң куюндардын бири болду. Ошондой эле бир топ унаа жолдору жабылып, аба каттамдары токтотулганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти.